Assalamu alaikum. Hurmatlı Müslüman tuğanlar. Biz hazır Toң rayonunun Karaşahar айылының etek жағында тұрабыз. Мына бұл сіздер көріп жатқан канал деп қоялы, канал. Былтыр президентімізден аппарат жетекшісінің бірінші орынбасары Азамат Сақтанбековтің көзөмөлүнүн астында ушул канал қазылған. Мынакей. Құда бұйса мынтеп өз жемишин берип, жер астындағы сулар мында жерден өйдө көтөрүлбөй мынтеп атайын қазылған канал менен агып атат. Мынакей. Мына бул мына жерлердин баары кургак, мына караңыздар, мына этегинин баары кургак. Демек, бул канал абдан туура казылган деп эсептейбиз. Мынакей, мына буяк уже кадимкидей мына кургаган туугандар, мына өзүнүн жемишин бере баштаган экен, мына кургак, мынакей. Мынакей. Болбосо ушулардын баарынан суу көтөрүлөт эле. Мун негизги казганын себеби ошол Азамат Сактанбекович көл жергесине келгенде исапары менен ошондо ушу маселе көтөрүлгөн. Мына айыл этегинде мына бу жерде үйлөр жок. Эмнеге жок? Жалаң ушул жерден суу чыгат деген таризде үй салынган эмес да. Ошондон улам ушу маселени көтөрүп, агиши өз көзөмөлүнө алып, анан район тараптан да колдоо алынып, анан ооздун техникасы менен казылган туугандар, мынакей. Акимибиз дагы келип жеринде көрүп маалымат алып турган. Мынакей, эми абдан туура болду туугандар, мына жакшы болгон экен. Мен азыр да көрүп атам, өзүм жаңы эле көрүп атам азыр, мынакей. Мына булар эми коркпой, үркпөй турак жайларын сала берсе болот. Анткени буларга кадимкидей турак жай салууга деп жер тилкеси 95-жылы жылы бөлүнүп берилген экен да туугандар. Ошондон бери ушу суу чыгат деп, ошонун негизинде үй салбай турган туугандар, мынакей. Ушундай элдин камын ойлогон ажабыз аман болсун, бар болсун. Яның командасы дагы мынтип улам айылдарга чейин келип, элдин көйгөйүн жеринде көрүп, чечип кетип атышат. Ошон үчүн алардын дагы иштерине бир ийгилик карап кетели туугандар. Мына Тоң району Карашаар айылы.